20 күндүк мугалим. Бир күнү Периште деген кыз болуптур. Ата-энесинин жалгыз кызы. Ата-энеси саякаттап, командировкалап эч бошобойт. А Периште болсо кечке достору менен бар, түнкү клубтан бошобойт. Түбүндө машина, колуна атасы канча акча сураса берет. Эмне кааласа аткарат. Бир күнү Периште катуу ооруп жатып калды. Атасы больницага жаткырып, эмне кылса да айыктыра албады. Периштенин күндөн күнгө абалы начарлай баштады. Анткени Периште айык кыз рак оорусуна чалдыккан эле. Бир күнү Периште ордунан туруп, эски сүрөттөрүн чачып, көрүп отуруп, дипломун таап алды. Мектептеги досу Айзерек мугалимдикке тапшырса, ал да тапшырып алган. Дипломун кармап отуруп, ойго чөгүп отуруп калды. Ошол убакта атасы кирип, экөө сүйлөшө кетти. Периште атасына суроо узатты. Ата, менден кандай үмүтүңүздөр бар эле? Апам эмнеге мени төрөдү? Мен кандай кыз болдум? Эмне, ушинтип эле өлүп кете береминби? Мен киммин деп сурады. Атасы ойлоо карап, кызым, сен биздин периштебизсиң дегенден башка сөз айта албады. Периште мен киммин деп өзүмө суроо берсем, мен периштемин дей албай жатам. А бүгүн карасам, мен мугалим экенмин. Бирок да жашоодо эч нерсе колунан келбеген мугалим периште болуп өлүп кетким келбейт деп ыйлады. Мен жөн эле өлүп кетким келбейт. Мен өлсөм мени ким эстейт? Апам экөөңүздөрдөн башка эч ким эстебейт мени. Мен иссиз өлүп кетким келбейт. Мен жашоодо эч нерсе кыла албадым го деп өңгүрөнө ыйлады атасына. Анан кайра көзүнүн жашын арчып, дипломун колуна алып, мен мугалим болуп иштейм деди. Анда атасы, өзүң бил, бул абалда болсоң кантип иштейсиң? Кой, жат кызым деп чыгып